Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн абдан кызыктуу маек болмокчу. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Бүгүн кыргыз элине өзгөчө бир өнөрлөрү менен таанылып жаткан байкебиз менен болот. Ал ким десеңиздер, Жакшылык байке. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык, Кудайга шүгүр. Жакшы келип алдыңызбы? Келдик. Сиз менен байланыш аябай оор болду. Азыркы учурда аябай актуалдуу, популярдуу болуп аткан экенсиз. Баардык жакка барып, бизге жетишпей. Чоң рахмат бүгүн келип бергениңизге. Рахмат. Ар бир нерсенин убакыт сааты чыкмайчу экен да. Анан сиз менен бүгүн эркин эле сүйлөшөбүз. Азыркы учурда деген сиздин баягы бычак менен сайган өнөрлөрүңүз, анан башкача трюктарыңыз аябай популярдуу болуп жатат да. Анан ошол эмнеден башталды эле? Эмнеден улам башталды эле ошол нерсе? Контентти же өзүм кызыгуумбу? Өзүңүздүн кызыгууңуз. Өзүмдүн кызыгуум бала кезден эле бар. Ушундай спорт тармактарга кызыгамын. Негизи өкүнчүм да ушу Америкада өсүп калсам болмок депчи. Эмнеге? Анткени акта мындай ролик тебип, скейт тебип, мындай трюкаш адамдар көп го. Бизде андай жок болчу да менин учурумдачы. Андан кийин бирок ошондуктан жок деп эстен, ошо үйдөн өзүм кайталап бүт нерсени өзүм үйрөнгөнмүн да. Жадагысы ролик тепкенди деле, бычак сайганды деле, трюктарды деле өзүм жалгыз. Каскадер болгуңуз келчү экен андай. Анда ул учурда каскадер деле түшүнүк жок болчу, бирок кызыгуу бар болчу экен да. Ошондой нерселерге. Анан ушинтип ушул даражага жеттим окшойт. Контент тартып жатканыңызга канчалык болуп калды азыр? 2 жылдан ашты окшойт ушу. Жакшы. Менин байкаганымча сиздин контенттер, мисалы, ошол кайсыл жерде жүрбөңүз, жөн гана салам достор, кандайсыздар, бүгүн мен ушул жерге келдим деп киргизип койгонуңуз эле, бир сааттын ичинде бир где-то 20 миңдей просмотр болуп, лайктарды чогулуп салат да. Анан байкап көрүп, бул байкенин адамдарга эмне кызыгы бар экен, неге мынчалык популярдуу деген ой кетти мага. Анан ойлонуп көрсөм, сизде деген бир эркектик коңур үн, бир мүнөз бар экен да. Жөнөкөйлүк биринчи эле. Анан адамдар менен болгон мамилеңиз аябай сонун экен. Ошону байкадым. Сизге комплимент болсун. Рахмат. Чындап эле жылуу сөз кылсаң жакшы экен. Жакшы сөз кылсаң өзөсүң деген чын экен да. Ошого дагы умтулат экенсиң да, мындай ошол сөзгө да татыктуу болоюн депчи. 50 киши деле болуш оңой эмес экен. Анан кийин Эл тараза эл сынчы бирок, өздөрү таразалап, өздөрү айтышын айтып коюшат кээде дагы. Жакшы жакка аракет кылат экенсиң да, эмнеси болсо да. Ооба. Сиздин байкашымча бул трюк, ошол бычак саюу деген сиздин хоббиңиз. Анан мындан башка дагы кайсыл тармакта иштейсиз или жумушуңуз бар? Азыркы учурда туруктуу деле жумушум жок, бирок ошо көптөн бери көздөп жүргөн нерсемдин убакыт сааты деле келип калды окшойт. Ошо кийим тармакты көздөп жүргөнмүн. Өзүм да тигүүчү тармагын иштеп, 2 жылдай. Тиккенди билет турбайсызбы анда? Тиккенди дагы, бычканды дагы билебиз. Бирок өзүм кийим жыртылып калса, оңой мен тикпеймин да, негедир. Буюрсаңыз жубайыңыз кылат. Кудай буйрса. Ошондо өзүңүздүн брендиңизди ачайын деп атасызбы? Кудай буйрса. Ушул аралыктын ичинде ошо менен иштеп атам. Анда буюрса сизди бир чоң бизнесмен катары, брендтин ээси катары интервью алганга, сиз менен жолугууга чакырганга насип этсин ошол күндү дагы бизге. Кудай буйрса ошол күн келсин. Анан бизди тоготпой калбаңыз ал убакка келгенде. Ошол күн келе берсинчи. Көрөбүз анан. Азыр айта берген деле болбойт. Балким өзгөлүп кетиши мүмкүн, балким ошол ойдон болормун. Эртеңки күнүмдү айта албаймын да. Анан негизи эле Жакшылык байке, сиздин кийинүү стилиңиз, жүрүү манераларыңыз военный тарапка көбүрөөк басымдуулук кылат да. Анын сыры эмнеде? Өзүм ошо 8-класстан баштап эле Суворовскийде окуганмын. Акты деле бирок окуп аягына чейин бүткөндүм, бирок армияга кеттим, служба кылып кызмат өтөп. Ошодон ары иштедим. Ошодон калган характерлер болсо керек. 7 жыл кызмат өтөдүк. Тааныштарым бар эле, досторум бар эле, ошо военныйлар. Анан азыр дагы бир аябай сонун сумка көтөрүп келдиңиз. Мунун ичинде эмне бар? Дайым көтөрүп жүрөсүзбү ушинтип? Өзүмө керектүү нерселерди алып жүрөмүн жайыма. Өзүм Таласта тургандыктан алыс жолго чыкканда дайыма керектүү нерселерди салып алам. Сиз негизи Таласта турасыз, Анан Таласта кимдер менен турасыз?
апам экөөбүз турабыз. Апаңыз экөөңүздөр жакшы. Анда келиңиз, анда сиздин апаңызга ыраазычылык айта кетели. Сизди ушундай даражага жеткирип, ушинтип тарбиялап келген, өстүргөн, чоңойткон. Урматтуу Жашылып Байкенин мамасы, апасы, сизге чоң рахмат. Бизге ушундай кыргыз элине негизи эле Жашылып Байкедей баланы тарбиялап өстүрүп бергениңизге сизден дагы апаңызга жылуу сөздөр болсун. Рахмат. Алла разы болсун силерге да. Анан сиздин байкасам анда ийгиликтериңиздин 99% дейин апаңызга арнап турбайбы? Эме деген сөз бар го, күчтүү эркектин артында акылдуу аял бар дегендейчи. Ошол акылдуу аял бул менин апам деп эсептеймин. Сизге жакшы нерселерди каалайм, апа. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп коебуз. Албетте, мен сизди жакшы көрөмүн. Буйруса бул башталышы гана, балаңыздан дагы буйруса көптөгөн нерселер колунан келет. Ийгиликтердин баары алдыда буйруса. Кудай буйруса. Анан апам экөөбүз жашайбыз деп калдыңыз. Анда сиз келинчегиңиз жок экен да азыр, кыздарга шанс. Сиздин оюңуздагы кыз негизи эле сиз жактыра турган кыз кандай болгонун каалайт элеңиз? Кандай болушу? Стандарттарыңыз кандай? Мага чыдаган эле кыз болсо болду. Мен кемчилигимди. Эмнеге сиз аябай корсузбу, эмнеге чыдаган деп айттыңыз? Эми күлүп жайнаган менен деле, менде деле кемчилик бар. Кемчиликсиз адам болбойт дегендей. Мүнөзүңүз барбы? Жакшы жагын деле кабыл албастан, мындай жаман жагынды да кабыл алса деген кызды эме кыламын. Анан албетте мени колдоп коштоп, мындай эркекти эркектей сездирген ушундай кыз болсо, албетте аны колдоп, багып, көтөрүп, көкөлөп бакканга даярбыз. Уктуңуздар да, урматтуу кыздар, сиздерге чоң мүмкүнчүлүк ушундай сонун Байкен өзүмөр каратып алганга. Рахмат. Анда дагы келиңиз, дагы тереңирээк кирели маегибиздин. Негизи эле сиз өзүңүздү башка тармактан, кайсыл тармактан көргүңүз келет эле? Айтып атасыз, бренд ачам деп, ал өзүңүздүн бизнесиңиз катары кетсе, сиз дагы кайсыл военный тармакта иштегиңиз келет беле? Иштемекмин, бирок апам жалгыз болгондуктан ошо чыкканга да туура келди да кызматкачы. Апам жанында жүрүп каралап, мындай жалгызсыратпай. Эң жаман нерсе жалгыздык го. Кайда болсо да апам жанында жүргүм келет. Ак сүтүн актап дегендей. Жашылып Байке, эгерде сизге башка мамлекетке жумуш кылууга чакыруу келсе, барат белеңиз? Жок, бармак эмесмин. Не себептен? Себеп дегенде ушу Катар мамлекетинде болдум. Негедир буга чейин ойлочумун да, ушу бактылыктын бардыгы ушу Европа же чет жакта, Саудовская Аравияда депчи. Ошокто иштеп кетсе эле бактылуу депчи. Тетиринче, наоборот, өзүбүздүн туулган жердин топурагы алтын дегендей, өзүбүздүн Кыргызстанга жетпейт экен. Бирок барсам эз алганы барам, бирок иштегени барбаймын да. Жаккан жок негедир мага абарасы. Мындайча айтканда, камак сыяктуу да эле экен да. Туура айтасыз. Кыргызга сизде эр азамат керек. Эч жака кетпей эле бизде кызмат кылып, биздин эр азамат болуп жүрө бергиз. Анда келиңиз, азыр оюндарга басымдылык кылбайлыбы? Макул. Келиңиз. Бул жерден 3 суроо болот. Ар кандай суроолор болуп калышы мүмкүн, тапшырма болушу мүмкүн. Жооп бере аламын суроолоруңарга. Анысын байкап көрөбүз. Келиңиз, алыңыз, тандаңыз. Анан окуп мага берсеңиз, мен дагы камерага окуп коеюн, Ажманиясынын кереги жок го демин. Сизде 2 тандоо. Каалаган бейтаныш кыз менен таанышуу, номер алышуу. Экинчиси 30 жолу отжимания жасоо. Кайсынысын тандайсыз? Келиңиз. Экөөнүн бирөөсүн таңдаш керек. Экөөнүн бирөөсүн тандашыңыз керек. Ажманиядан караганда бир акробатика көрсөтүп койсом кызыктуураак болот болуш керек, Макул. Ошол. Ошондо биринчисин тандабайсыз, экинчисинде өзүңүз көрсөтүп койдуңуз. Өзүм деле көрүп жүргөн, таанып Макул, анда жүргөн. келиңиз. Жетиштүү болот эми, Келиңиз, анда экинчисин тандайлы. Бул дагы эмне болуп кетти экен жүрөктү түшүрүп. Өзүңүз эле окуп койбойсузбу?
катараак ыңыз чыгарып. Окуганда да укмуш окуйм да мен дагы. Окусаңыз? Мында логикалык суроо экен бул. Ооба, логикалык да бар болчу, ошол деле кылган деске. Фермада 2 уй, 2 мышык, 2 тоок, 1 короз, 1 ит бар. Фермада канча бут бар дейт. Ушу буттардын баарын эсептеш керекпи, э? Ооба. Келиңиз, мен ойлонуп алыңыз бир аз. Анан мен эсептеп баштайын, келиңиз. Канчага чейин? 15ке чейин эсептесем болобу? Буттардыбы? Мен өзүм эсептейм, сиз буттарды эсептесип айтасыздар. Макул. 1 2 15ке чейин эсептеп, 15ке чейин айтыш керекпи? Мен өзүм 15 секунд берем, 15 секундда. 15 секундда жооп бериш керек, э? Так. 2 уй болсо 8. 1 2 16. 4 5 16 кошону токто жайсана 16 9 жарым 16 20 22 24 окшойт, э? 24 жок 14 Так, 2 4 14 жарым кайра башынан санап көрбөйлү 15тен. келиңиз кайрадан. Ана санап ойламак жөн эле санап көрсөз кыйнабайсыз да. Ошо Фермада 2 уй 2 мышык 8 16 2 тоок 16 20 22 24 болот бою. 1 короз 24 26 экен. короз калып турбайсызбы? Жому бир итти короступ алган окшоймун да. 26, э? Туура болду? 26 туурабы? Кызык суроо экен, э? Соң экен. Математикаңыз иштеп кетти го? Итти ошо 2 бут деп эсептолуптум да. Үчүнчүсү 2 бутту иттер. Привет, Дэйв. Сен окуйсуңбу же менби? Келиңиз, мен окуп коеюн, э? Ушул убакка чейинки жашооңуздагы кылган иштердин эң өкүнүчтүүсү, эмнени кылбай калганыңызга өкүнөсүз? Эмнени кылбай калганыма өкүнгөн деле учурум жок. Ошо кемчиликтин аркасы менен адам оңолот экен да. Наоборот, ой жүгүртүүсү да башкача болот экен. Ошо бир өзүңүздү кандай десем, жашоого болгон көз карашыңызды өзгөрткөн бир окуя. Ошону айтып бериңиз да. Өзгөрткөнбү? Көйлөн өзгөрсө өзгөртүү болду. Жалпылап эмес, келиңиз. Мындай бир аз кирели ичине. Негизи кээде айтылбаганда сыр болот экен да. Ошо кемчиликтин аркасы менен ушинтип күн сайын адам болуп жатат окшоймун. Анан кыйынчылыктын артында 2 жеңилдик бар дегенге ишенемин. Арты жакшы болоруна. Бир эшигин жабылса, экинчи эшик жабылат дегендейчи. Ушу жабылган эшикте да калып кетпеш керек экен. Ушул нерселерди, ушул сөздөрдү кайталап өзүмдү чыгарганга аракет кыламын да, эгер кыйынчылык болсочу. Караңгы түндүн агарган таңы бар дегендейчи. Бул күндөрдө өтөт. Бирок ошол менен ийгиликтин баардыгы ушу кыйынчылыктын арты менен келет экен да. Ооба, туура айтасыз. Бирок бир чети ошол учурда оор эле болот, өтүшүчү. Баарын таштап койгуңуз келет, э? Ошондой өзүмдү таштап, ал учурда өзүмдү таштабаганга аракет кыламын. Өзүмө тапшырмалардан берип болушунча. Ошол адамдарга да рахматымды айткым келет. Ушундай кыйынчылык күндү алып келгениңерге. Ушунун үзүрү арты ушундай жемиштүү болуп атат. Адамдарга тиешелүү. Сөзүн табат деп коеюн. Сөзүн табат. Анда бул суроону мындайча кылып улап кетели. Сиздеги элдер билбеген, биз билбеген 3 чындык. 3 чындыкпы? Жакшы жагынанбы же жаман жагынанбы? Каалаган жагын айтып бериңиз. Кандай чындыкты айтып бере алайын? Жаман нерсени да, жакшы нерсени дагы, эми эл билбеген. Эл билбегенби? Сиз эч кимге чыгара элексиз ошолорду. Менде деле жалкоолук бар деп айтамын. Көп эле ойлошот жаным тумаганда. Чарчаймын мен деле. Бир жалкоом кармаса. Бир жума деле жатып алышы мүмкүн. Ошол чындык бар. Дагы? Дагы кандай чындыкты айта алам? Мисалы, адамдарга болгон мамилеңиз, мындай өзгөчөлөнгөн кандай бир сапатыңыз? Адамдын мамилесинен жоопкерчилигин карайм мен биринчиденчи.
мындай айткан сөзүм менен кылган иши дал келеби депчи, бирөө менен иштеше турган болсом. Анан бир эле эме кылса, жашоомун чее турган эле болуп калдым да. Мурда көп мүмкүнчүлүк бере турган болчумун, мындай кечиримдүү болчу. Бирок кечирем, бирок ал менен адам менен иш алып барбаймын да. Токтотом. Жашылып экенин көңүлү бат калат экен. Бир көңүлүн, то есть көңүлүн эмес, ишеничин жогото алсаңыздар, кайра ордуна келиши кыйын. Туура айттым, Туура эле оюмду толуктадыңар окшойт. Үчүнчүсү кандай кылалы? Үчүнчүсү анда сизге сиздеги сапаттардын эң өзүңүзгө жаккан сапатыңыз кайсыл? Жаккан сапатпы? Ооба. Кандай сапатын жагыш мүмкүн болот? Балким жөнөкөйлүгүңүз. Ушу жөнөкөйлүк деген сөз чагып жүрүп акыр күндөрү. Эмнеси менен жагып атат? Билбейм, жөнөкөй экенсиң десе, чын эле дагы жөнөкөй болуш керек экен депчи. Бирок эркектер да бар экен, ошо жөнөкөйлүктөн мындай үстөмдүк мамиле кылгангачы. Анан андай учурда кичине кыялымды көрсөткөнгө туура келет экен. Сизде да чорт мүнөздөр бар да, эч ким билбеген. Ар бир адамда бар болуш керек. Бирок адамдар мажбур кылат экен да ошол нерсеге алып баргангачы. Мен байкап көрсөм, сизде таанышканда бери азыр сүйлөшүп жатабыз го, ошол убакыт аралыгындагы адамдарда мындай, мен негизи адамдарды экиге бөлүп карайм да. Андай бөлүү эмес, мен мындай бир аз башкача майда айтайын дегем. Адамдар эки түргө бөлөм. Жөнөкөй адамдар, анан текебер болбогон адамдар, бир башкача адамдар болот го. Мисалы, сиз менен сүйлөшүш аябай оңой экен, тил табышып кетиш оңой экен. Сизде уят деген нерсе бар экен, намыс деген нерсе бар экен. Ошону байкадым. А кээ бирлер болот мактанып, кээ бирлер болот жылдызору сагармап кеткен, а кээ бирлер болот сен кичинекейсиң али, сен мындай мага бергенге суроого татыктуу эмессиң, кимсиң дегендейчи. Анан кээ бир адамдар болот наоборот, кандай десем, менсинбей койгон адамдар болот го. Ошолорго салыштырмалуу мен сизден байкаганым, адамдар менен болгон мамилеңиз жакшы болгон үчүн, жакшы эмес, өзгөчө болгон үчүн сизде дагы ошондой аудитория бар го деп ойлойм азыркы учурда. Мүмкүн. Себеби сиз кече жакында Караколдо болдуңуз, анан ал жактагы Курбан айтты чагылдырып бердиңиз. Ошол мини репортажыңыз дагы аябай жакты. Ошону тартып жатканда сиз кандай эмоциялар менен жүрдүңүз ал жакта? Курбан айт эми өзүнчө бир чоң той да биз үчүн. Бирок ошону дагы жакшы суроо берилди. Ошо жогорку деңгээлде өттү да, ошо Курбан айтчы. Ошо башка шаарларга да ушул үлгү болсо деп ойлоймун. Мындай кадимкидей эле Нооруз майрамдагыдай эле, Жаңы жыл майрамдагыдай эле эл көп, балдар көп, шаңдуураак болду. Мындай будан кийин айт майрамдарды ушундай майрам катарында майрамдасак сонун болмок да. Ушу себепкер болгон Кара-Көл шаарына да, элине да рахмат. Алла разы болсун сиздерге дагы. Ушинтип мени да конок катары чакырганыңыздарга. Буюрса, буюрса биз ушул нерселердин баарын көрүп, келечекте биз дагы алардын ордуна барабыз да. Ошондо ошол нерсени улап кеткенге бизде дагы бир стимул пайда болот экен да. Мен да ошону байкадым. Адамдар азыркы учурда мурдага салыштырмалуу ошол дин тарабына, ислам тарабына көбүрөөк басымдуулук кылып жатат да, жаштар көбүнчөсүчү. Анан ошондон эле улам эле бизде дагы ошондой бир ойлор жаралып атат. Жылдан жылга бул нерсени өнүктүрүп, көрсөтүп, бийиктетип, улантып кеткенге. Сонун болмок. Ушундай деңгээлде өтсөчү майрамдар. Анан келиңиз анда сиз азыр өзүңүздүн айылдаштарыңызга, ата-энеңизге, апаңызга, жакын адамдарыңызга салам жолдоп, жакшы жылуу сөздөрүңүздү айтып коюңуз, ошо менен биз эфирибизди аяктайлык. Албетте, биринчилерден бул мени колдоп коштоп жүргөн апама жылуу салам. Кыргыз элине, чын эле мени колдоп коштогон кыргыз элиме дагы, жакшы жакка себепкер болгон адамдарга дагы, акылын бөлүшкөн адамдар да көп болот. Кемчилигин айтып турган элдерге да рахмат. Буну кылба, аны кылба, буну туура кылып атасың депчи, багыт берген адамдарга да рахмат. Бирок көбүнчөсү мен мындай блогер болуп кетемин деген деле оюм жок болчу. Ушу элдин агымы менен эле келип ушундай болуп калдым окшойт. Анан ким кандай жакшы нерсеге себепчи болгонуна баарына рахмат. Силерге да ийгилик.
Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Кыргыз элинин чыгаан бир атуулуу болуңузду тилектешпиз. Сизден көп нерсе колуңуздан келет. Сизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Бизге конок болуп кеткениңизге чоң рахмат. Рахмат. Суроолорду да сонун берет экенсиң да. Адамдын акылдуулугу бул жооп берген жоонан эмес, берген суроосунан акылдуу экен да. Сурооң да өтө күчтүү болду. Чоң рахмат. Сен дагы чоң ийгиликтерге жетишиңди каалаймын. Рахмат. Ийгилик анда. Ийгилик сизге дагы. Ошону менен биздин маек дагы соңуна келип жетти. Биз менен бирге болуңуздар. Мындан дагы кызыктуу маектерди куруп бергенге аракет кылабыз.